Караңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Момундай бышып атат. Кудайга шүгүр жакшы сатып алдык. Жакшы баа менен. Жаңы баштапкы баасы 350 сом болгон. Анда маани бериш керек. Түбүнөн баштап эле бере берет экен да мындай. Жерден өйдө карай. Жүзүмгө салыштыра беребиз кудайыма. Дамдуу деп айтсам болот да. Бул жакта ушундай берип атат да масса. Жалпы 1 гектарга канча расход болот? Мага жакты ушул культура. Мына азыр көптөн бери тартып келатабыз. Түшүмгө келдик. Баасы да жакшы. Россияга экспорт кетип атат. Бул да клубника окшоп баасы түшүп кетет. Тиги бул да 100 килограммга чейин терип атат. Ошон үчүн эми даамы деле ошондон болсо керек. Муну алып жетчи. Ящиктерди көрүп атабыз. Бул ящикке канча килограмм батат? Бул ящикке 2 килограмм, орто эсеп менен 500-600 килограмм чыгып атат. Бүгүн тоннага чыгарабыз деген ниет бар эми. Жумушчулар жакшы иштеп берсе. 5-6 тонна жесең эле тоюп калат экенсиң да. Ооба. Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Биз кайрадан мөмө тууралуу дагы чарылыш жасап атабыз. Биз азыр Беловодский шаарынын жанында жайгашкан бир Петровка айылына келдик. Мынакей биздин кезектеги дагы бир ежевика өстүргөн дыйканга конокко келдик. Азыр аябай түшүмгө кирип аткан кез экен. Көз кубанып атат. Биз сыра даамдап көрдүк. Азыр сизге ушунун баарын кененирээк айтып берели. Биздин көрүүчүлөр бир учурашып койгула, анан сөзүбүздү уланталы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу AgroLife YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Мына биз ушу Аяз мырза келип биздин полияны тартканы турат азыр. Сиздин өзүңүз атыңыз? Менин атым Бостанов Алмазбек. Ушу мына быйыл 3-жыл ежевика менен ушу ежевиканы тигип, ушул агробизнес тармагында иштеп атабыз 3-жыл. Ежевикага басым жасап өстүрүп атасыз. Ежевикага басым жасап ушуну өстүрүп азыр өзүңүздөр көп болуп көрөсүздөр. Мейнетибизге баа бересиздер. Азыр кененирээк айтып беребиз. Кененирээк айтып беребиз азыр. Өткөн чарылышта бир чарылыш бар, бирок биякта гүлдөп аткан кезде келгенбиз. 3,5 гектар. 3 гектар ежевика, анан 1,5 гектар малина. Малинабыз бар. Ушул 3 гектарды азыр дрон менен да тартабыз, урматтуу көрүүчүлөр, кененирээк кылып. Ушул ежевикаларды кыдырып, мындай түшүмдөрдү көрсөтүп силерге айтып берип кете берели. Дегенде эле эми Алмаз байке, массага кирип түшүм байлап атасыңар. Кайсы числодон баштап берип баштады түшүмдөрдү? Кайсы күнү терип өткөзүп баштадыңар? Буюрса, мына массага киргенге 2-3 күн болду. А так 20 бүгүн 30 болсо ошо 20-сынан баштап терип баштадык. 10 күндөн бери терип атасыңар, 10 күндөн бери терип Бүгүн баштадык. 30-июнь 2025-жыл 20-сынан баштап терим баштадык. 20-июндан баштап терим баштадык. Күндө өткөзүп, күндө терип, күндө өткөзүп атасыздар. Ооба, азыр дагы айтып кетем. Яшиктерди көрөсүздөр, бизден прием кылган балдар прямо Россияга доставка кылышат. Поставка кылып ошо Россия Читага деди. Мен күнүмкүсүн күндө сурап турам. Өткөндө Казанга жибердик деди. Ошол жака жиберишет. Бизден өздөрү келип яшиктерин тыштап кетет. Ушу жерден тартып, мындай айтканда акчаны берип, санап, ушу жерден кабыл алышат өздөрү. Яшиктерди азыр көрсөтөбүз. Яшиктерге толтуруп аткан кездерин көрсөтөбүз. Жакта дагы рабочийлер иштеп атат, туурабы? Караңыздар, бир бияка бир көз чаптырып кетели. Караңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Момундай бышып атат. Ширеңке жок беле? Жок, ширеңкем жок эле. Момундай азыр бир ширеңке менен сиздерге дагы көрсөтөбүз. Бул негизи ежевика аябай чоң мөмө болуп эсептелинет экен. Караңыздар. Караңыздар, бул жерде бышып атат момундай. Бул түшүмдү көрсөтө берип бери, монтип астына түшүп, мынтип кадр менен. Мунун ежевиканын өзгөчөлүгү бул ушундай түбүнөн баштап эле бере берет экен да, мындай. Жерден өйдө карай. Жүзүмгө салыштыра беребиз кудайыма. Ошондой эле бере берет экен да, мындай көбөк болупчу. Малина мындай да бербейт. Ооба. Эми биз малина жамандап эле койдук, бирок малина да керек. Малинаны да өстүрүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр, клубникадагы. Биз азыркы учурда ежевика көрсөтүп аткан учурубузда. Эми Аяз мырза дагы бирдекени айтып кетейин. Масса дейбиз, бул уже массага кирип 2 жолу терилген жерди тартып атасыңар да, силерчи. Уже терилип. Биз дегенде эле бияка кирип келип эле тартып атабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Терилип алды, 2 жолу терилди да бул жерчи. Мындай баса берели, биз акырын артыстан келип. Бул жак тарсаңар болот. Мынакей, маякты бир тартып койсоң бери. Биякта бирок мындай өйдө эмес, мындай байланбай калыптыр. Бирок биякта ушундай берип атат да масса. Демек, Алмаз байке,
Россиянын эки шаарына алып кетип атыптыр балдарыңар, ооба. Сбыт маселеси жок бул. Сбыт маселеси Кудайга шүгүр быйыл жакшы. Баага жалып барбы? Аллага бейсеп шүгүр. Баага Жакшы. жараткан Аллага шүгүр жакшы баада алып кетишип атат. Башында 300 ашыгыраак баштадык эле. Эми бул массага кирди да, негизи эле любой өндүрүш, любой товар, любой өсүмдүк массага киргенде арзандайт. Азыр бир аз түштү. Кечээкисин 270 сомдон тапшырдык. Өздөрү прямой уш жерден алып кетишип атат да. Биз эми баалар менен кичине абайлашыбыз керек. Анткени баалар күндө чуркап турат да. Ооба, Анан силер момундай дегенсиңер деп туруп эле Агролайфта момунча баа айтылды, анан момунча баадан өткөзүш керек деп коюп, бирок муну баары биз да чечпейбиз. Муну базар деген чечет да. Базар баасы деген бар, анан ошондуктан бүгүнкү күнү Кудайга шүгүр жакшы өткөзүп атабыз дейт да. Жакшы, Кудайга шүгүр. Эми Аяз мырза айтып кетиш керек да, элдерге жанагындай туура эмес маалымат берип албайлы биз. Ооба. Биринчи элдер өздөрү деле базар баасын билет, анан кээде түшүп турат, кээде көтөрүлүп турат. Ошого маани бериш керек да. Мынчадан сатасыз экенсиң деп. Мисалы, конечно, болот башында. Муну особенно биздин район эрте бышат экен да. Могу Нижний жакка караганда, могу Беловодскийдин деле өйдө жагы да. Өйдө жагы, могу трассанын ылдый жагы бизден 10 күн, 15 күн кеч да. 10 күн кеч деп коеюн. 15 күн десем алар дагы капалуу болсун, 10 күн кеч. Ошон үчүн биз Кудайга шүгүр жакшы сатып алдык. Жакшы баа менен. Анан баштапкы баасы 350 сом болгон. Анда маани бериш керек. Бул баштап. Кийин барып бул түшөт. Анан масса бүткөндөн кийин кайра көтөрүлөт. Ошонун жыйынтыгында бир орточо баасы чыгып, орточо баасы чыгат. Мунун себестоимостун азыр чыгарганга кыйынга. Өтө оор, бирок чоң объем менен шүгүр кылыш керек. Актайт өзүнчө. Могу жерге бир көңүл буруп бир тартып болчу. Могу жерде биз постоянно эле үстү жактарын тартабыз да. Анан бул билинбей эле астынан муштудай түшүнбөй берет экен да. Мынакей караңыздар. Бир ости эли. Жанагы жегенбиз. Мен аябай мага жакты. Даамы бир өзгөчө таттуу экен да. Өзүңүз остип көрүңүз, айтасыз. Лохнес сорту даамдуу деп айтсам болот да. Мына мен өзүм айталам да. Анан берки сорттор баягы жеп көргөм, бир кычкыл кислотка класста. Эми анын да өзүнүн потребители бар, андай деле жакшы көргөндөр бар, бирок могу Лохнес сортунун өзгөчөлүгү бул жерде бир Беловодскийдин бир даамы башка, бир башкача экен да, силердики. Эми дагы бир нерсе, бул да азыр эле айтып кеттим, могу Нижний зона. Ал жакта бир аз кычкылдыраак болот. Бул эми мен өзүм эксперт эмесмин, эгип ушуну өстүргөндөр айтты да, келип. Анан жана дыйкандардын иш арасында мындай эксперимент катары өздөрү эле айтышты да, өздөрү тигип, сеники таттуу экен деп. Анан бизде могу верхний зона тоого жакын, бирок ушул полоса негизи, пойыз жолунун ал жак бул жагычы. Ушул полоса негизи күн жакшы тиет, анан шамал катуу болот. Ошон үчүн билбейм, как-то глюкоза да күнгө жакшы күйгөн, даамы өзгөчө да бул. Ооба, бияк Кара-Балтага жакын болот атпайбы? Кара-Балтага жакын, Беловодск деле, баягы биз өткөн чыгышта айтып кеткенбиз, аз деле айтып кетели. Түнкүсүн салкын биякта. Кадимкидей салкын, кийим кийип, кадимки üşүйсүң да, а күндүз ысык. Вот ошол перепад температура влиять этет атат дейм да. Жеңиле келе берет экен. Бизден алган, бизден прием кылгандар өздөрү да айтышты. Чото сиздики башкача депчи, анан мен өзүм товарым мактагандай болбойм. Жок, мен элдер анализ деп өздөрү айтышат. Жок, жакшы экен. Жакшы экен. Эгер ишенбей атсаңар, канча күндө тересиңер? Бир августтун орто чендерине чейин тересиңерби? Болжолдо эсептеп. Погода ушинтип турса, августтун башына чейин теребиз. Орто чендине жетпей калат, түгөнүп калат. Себеби бизге ишенбесеңер, келип кетсеңер. Келип, уруксат бересизби? Келип, пожалуйста, келип кетсеңер болот экен да. Анан кенен маалымат беребиз. Эми баягы мен уккандан бир көргөндөн кийин эң жакшы. Жегип, ооз тийгениңер бекер. Бир чака ежебика бекер алып кете бересиңер. Только өзүңүздөр терип аласыздар деп айтты. Муну деген, муну жанагынтип кыйналып тербейт экенсиң да, могу жерге келип туруп эле бир чака ошол жерден эле чогултуп алып эле кетет экенсиң да. Өзүңүз терип алсаңыз, пожалуйста. Күнгө ысып атсаң, мунтип алып туруп, көлөкөгө отуруп туруп иштеп кете берет экенсиң да. Бул мындай ежевиканы реклама кылбай элебиз да биз, бирок мага жакты ушул культура. Мына азыр
көптөн бeri тартып келатабыз. Түшүмгө келдик. Ушу түшүмгө келип мен өзүм бир сүйүнүп атам да. Болот экен көрсө иштесе, мынакей баасы да жакшы, Россияга экспорт кетип атат, түшүм байлап атат, дыйкандар ыраазы да. Ушундай эле болуп турсун. Биздин маанай деле аябай жакшы. Негизи түшүм жакшы болуп атат, баа жакшы. Негизи эле биз дыйкандар баадан коркобуз да. Ушу жакшы болуп берсе экен, Алла берекесин берсе экен деп. Алла дагы эле болсо берекесин берсин ушу. Баа бирдей баа кармалып турат пока. Ушундай эле болсун. Караңыздар, аябай чоң экен да. Могу жерде мисалы үчүн ушул жерде айталы. Алазбек уруксат берип атат, тергип жеберге деп. Ушул жерде үзүп мынакей бирле бутактан алганда, бул бышалектер да бар экен. Караңыздар, алаканга уже толуп калды да. Бир орточо бир таразаңыз бар да, бир граммдап эсептеп койсок болобу? Граммовый таразам жок. Чоң, анда алып коебуз, Кудай буйрса. Албаптырбыз ооба. Бирөөсү бир орточо бир 12-15 грамм экен да. 15 грамм тегереги да. Мындай чоң да, мындай. Ичи пустой эмес да. Салмактуу келет. Кел бери могу жерде. Жанагы күн ысып кеткендечи, Алмаз байке. Алыс кетпеңиз, микрофон өчө берет да. Алмаз байке, жанагы күн ысып кеткенде ожогтор алынат го. Ооба. Ожогко каршы силер мына агроспам, агросетка тартпай эле экенсиңер да? Биз быйыл эксперимент кылып көрөбүз, быйыл массага эмгирибиз да, ошо быйыл көрөлү, неметсе кийинки жылдан негизи тартыш керек экен. Желательно тартпаш керек. Ежевиканы мына мен да байкап атам. Азыр өзүңүзгө деле ошону көрсөтөм. Салкында өскөн аябай объемный болот. Бир шереңке да, салкында өскөндөр. Түйүндөгүлөрчү. Түйүндөгүлөр негедир бак чоң экен да, тартып экен. Анан ожог алат экен, негизи. Ожог болуп атат. Ожогтон калганга деле Аллага шүгүр, терип атабыз, терим жакшы. Сиз Лохнестен башка сортторду отуруп атасыңарбы? Азыр Лохнес, Лохтей, Начес бар да. Начестер каякта? Начестерде картанын ылдыйында. Ал уже түшүм берип бүтүп калды. Бүтүп калды. Бир аз эртерээк болот. Барбы? Осенге барбы? Жок, терилип калды. Кече теришкен ал жакты. Лактейчи? Лактей кичине бар арасында. Лактей азыр көрсөтөм силерге. Арасында бар. Биз урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге өткөн чыгарылыштарда айтып бергенбиз. Ежевиканы жаңы баштайм деп, эме иштейм деп калса, кичинекей расчетторду сөзсүз түрдө жүргүзөт да. Анан ошо сөз бергенден кийин биз Алмаз байке кичине даярданыптыр. Бирок эми так сөзсүз түрдө ошончо болот деп айтпайбыз. Ар кимдин өзүнүн шарттары кандай. Бирок болжолдоп силерге эсептеп берели, э? Жалпы 1 гектарга канча расход болот? 1 гектарга эми 2 муштук көчөт кетет. Анан где-то могу шпалераны айтсам, шпалера 300-350 миң сом. Шпалера. 300 сом деп атасыз, э? 300-350 миң сомдук. Тегерегинде. Бул эми биз азыр точно айта албайсың да, себеби мен могу Фрунзе заводдон баарын килограммдап алганбыз да, весменчи. Ошон үчүн шпалералар 300 миң деп койсок болот экен, э? 300 миң деп. Ошондо 200 миң сом көчөт болду. Көчөттү 100 сомдон эсептесеңиз 200 миң. 200 миң сом дейли, мындай грубо андан деле кыскарт арзаныраак тапкандар арзаныраак алышат да. Арзан беребиз. Биз эсептеп атабыз болжолдоп. 200 миң, 300 миң. Ошондо шпалера менен эле көчөткө 600 миң. 600 миң кетти. Анан кийин могу капилляркага бир 30 миң тегереги кетет. Ол эле так маалымат эмес, себеби мен эртең жооп берип калыштан корком. Бул приблизительный. Анан зымдар бар. Зымдар бар. Зымдарга ошо менин эсебим боюнча 1 гектарга 30 миң сом пробка кетет. Муну да вес менен аласың да, метражын жок. Анан агроспан бар. Агроспанда где-то 70-80 миң сомдук агроспан кетет экен. Жок, адашам. 100 миң тегерегинде деп коеюн, агроспан. Аны жылдан жылга көбөйүп кетиши мүмкүн, себеби ар ким ар кандай Балар ар кандай даярдап. Жок, ар ким ар кандай кылып жабат да. Кээ бирлер тикинен вообще жаткырбай жабып атышат. Анда 4 метр 420 агроспан бир эле катарга жетип калат. Анысы расходу көбүрөөк болуп калат да, турган эмен эмескенде. Анан кээ биркилер жаткырып жапса, ал ширинасы 420, узуну 150 метр, баягы 60 деп 60тык деп коет ошо агроспандарчы.
жалпы же ошо менен где-то 100 000 сом болсо, 100 000 тияктагы сом. 70-30 000, дагы 200 000, Эми 700 бир 000 болду. гектарга приблизительно айтып коеюн, 500 000 тегерек кетет. 500 000ден ашып атпайбы? Эшпалера менен тегереги. эсептегенде, дары-дармеги менен, рабочий менен, жерди айдаганы менен, Ооба, алар менен андай ашып менен кетет. бир Эми для начала да шпалераны эле Аяз мырза мындай да, шпалераны тиккен жылы биринчи жылы койбойсуз да. Анан кийин көчөт саткандан кийин же. Көчөт саткандан кийин коебуз. Эми көчөттө мен ар ким ар кандай, кээ биркилер сатат, кээ биркилер сатпайт, аны айтышпайын да. Көчөт. Ооба, көчөт, өзү үчүн тигишет. А так мына жакшы неметсе, биринчи жылы уже көчөттөн пайда көрүшөт деген. Бул маалымат мага чейинки тиги кубан азаматтар деле айтып жүрөт. Ошо биринчи жылы уже көчөттөн бисмилла деп туруп уже акча таап баштайт да. Но ошол эле Бишкектен тегерегиндеги дыйкандар $1000, ой, $10,000 деп эсептейт да, 800 000 сом расход деп эсептей бергиле, грубо депчи. Баягы запасы менен турса деле жакшы да. Ошончо кетет деп сиз деле ошого кошуласызбы? Ооба. Ошо $1000, то есть $10,000 тегереги болуп калат. 1 гектар иштетем десең, ежебека $10,000 акча салыш керек экен. Салыш керек. Бул эле ошол эле жанагы Англияга барып иштеп келип бир жерге акча салыш керек, кантип иштейм, эмне кылам деп балким ойлогондор бар да. Англияны айта бересиз, негизи эле чет мамлекетте иштеген биздин мекендештер. Алар бир сезондо иштеп келсе болот да $10,000. Ошону кандай эмне кылып баштайм дегендерге ушул как идея катары ошончо сумма менен баштап ийсе болот экен. Эми албетте ал жер маселелери кандай чечилет? Ал дагы плюс-минус да. Өзүнүн жери болсо ошончо кетет, өзүнүн жери эмес болсо ашыкча кетип калат да. Ашыкча арендага алат. Арендага алганда бул көп жылдык өсүмдүк. Бир жылга 2 жылга алган болбойт бир. Алып салыш керек да алыска бир 7-8 жылга. Эми бул өсүмдүк мына Аяз мырза мындай да, мен өзүм оюмду айтып коеюн. Мисалы алма бак тиккенсиз, карлик тигишип атат азырчы. Башка мисалы гиляс деп коет, черешня, кокон гилястарды тиктиңиз а. Алар эң эрте дегенде 5 жылда берип атат да. Эң эрте дегенде 5 жылга. 5 жылда кирип атат. Багманчылыкта ошондой да, чыдамдуулук керек да. Ооба, буга мисалы могу ежебека мына мен 3-чү жыл. Мына күзүндө ноябрдын 20-сында тиккенмин, ошо күзүндө 3 жыл болот да. Бул 3-чү жыл дегенде уже түшүмгө кирип атат. Бул жакшы деген нерсе да. Ооба. Анан тиги алма тигилерге караганда бул батыраак болду. Анан бул 10-15 жылдык өсүмдүк негизи. Ошону дальнейший ойлоп туруп неметиш керек да. 1 жылда, 2 жылда акчамды чыгарып алам деп эч ойлобош керек. Бул сиз айткандай перспективный да. Алыска, дистанцияга орусча айтканда. Баса берели мындай, көрсөтүп кете берели. Аки. Бери. Мына Аяз мырза монтө берели. Көрүнөт абы жерде. Салкындагылар тартсаңыз. Кичине көлөкөгө түшүп туруп мындай асты жагынан береткен да, бул. Үстү жагы ас, үстү жагы ас десең деле көпкен да. Үстөрүлүп калды. Күнгөйдөгүлөр батыраак бышат экен. Ошол. Ушул 3,5 гектар менен чектелесиңерби? Же дагы келечекке? Келечекке амбициялар бар. Эми момундай түшүм берип атса, сатылып атса, расширение деген нерселер бар да эми. Расширение эми Аяз мырза сиз менен байланышта болуп турса, кийинки жылы келесиз. Буюрса, Кудай буюрса дейчи. Жакшы ой максаттар бар да. Эми ежевика менен токтолуп калбай, клубникага, малинага неме бөлсөк дейбиз да дагычы. Кече күнү Кубан абадан деле интервью алдым да. Ал эми тажрыйбасы чоң, аябай мындай мөмөчү экен да. Анан сөздөрү аябай действительно туура келет да. Анан айтып атат. Клубниканы азыр быйыл өстүргөндөр рас болуп кетти депчи. Анткени мурдагы жылдары күйүп кеткендер болгон, бирдемке болгондо ошон үчүн ошол себептердин айынан клубниканы азайтып ийиптирбиз да. Анан баасы азыр жакшы болуп атат дейт клубниканын. Баасы 350 сом, 320 сом болуп. Бул жакшы баа негизи, Эң жакшы баа. Ушул убакта болуп аткан баасы сонда. Ошондуктан клубникага деле басым жасашыңар керек. Колдон келишинче бүткүл 3 ягантен тең, дагы ягадалар. 3 тең. Эми азыр бизде пока 50 соток малина бар. Малинаны дагы көбөйтөбүз. Эми жаныбызда мына буюрса жерлер бөлүп беребиз деп атышат. Кудай буюрса ошол неметип калса. Анан дагы бир нерсе баарына даяр болуш керек экен. Кубан абага окшоп
кубандосубузга окшоп холодильник даяр туруш керек экен. Буюрса холодильник жасайбыз эмки түшүмгө чейин. Болсун. Берки ким мырза дагы аябай былтыр ар бир дыйканда холодильник болуш керек деп аябай чуркап жүрдү эле. Эми анын өз ар бир өзүнүн бир убактысы болот экен. Ооба. Бир киши монтип баарын эле монтелдесе дегенде бирөөсү кабыл алат, бирөөсү кабыл албайт экен да. Элдер эми түшүнүк ар кандай да Аяз. Аяз мырза, ошон үчүн сен башыңа келип неметсе түшүнөт экенсиң. Анан ошол буюрса кийинки жылы холодильник кылып, жаныбызда кошуналарды ушул жака алып келип сактаганга, салганга. Бул тегерек четтеги Беловоз Кара-Балта сокулук кандай чоң? Эми анчалык болбосо да, хотя мына Петровка, Беловозскийдин Алсаңар жакшы болот. Алсак, алып келип, бизде себеп шарт бар, светибиз бар, өзүңүз көрдүңүз. Ооба. Приёмкалар Беловозскийде барбы? Приёмкалар. Приёмка бар. Мынтип дыйкандар кичине майда чүйдө болсо бар, өткөзө беришет, бар э? Ооба, алар. Анда деле проблема жок экен да, э? Андан деле проблема жок. Анан мондай масса болсо, клиентке дагы жакшы экен да. Анан экспортерго. Ооба, экспортерго. Чем 20-30 килограммдан тапшыргандан көрө биздики мисалы масса чыгып атат да 600-700 тоннага чейинчи. Ошондой малды келип бир эле кишиден алып кеткен, аларга ыңгайлуу экен. Плюс жери аларкынан 20 сом кымбат болот экен биздикинчи. Биздики бирок мисалы үчүн силердин азыр ушул экспортеруңар айтып атабы эме деп, объем жетпей атат, мен көп эле алып кетет элем деп. Же ошентип атат да? Айтып атат. Көп болсо жакшы болмок экен деп атабы? Ооба. Же мындай ченеп алып кетип атабы? Айтып атат, ал жок. Анын ограничения жок. Мисалы биз чыгарып берип атабыз массаны. Клейген Россиянын эки шаарына ташып атса, аякта деген. Ошолор айтып неметишип атат. Анан биз өткөндө YouTube каналдан көргөн клиенттер чалып атат. Ошолорго деле берип атам телефонучу. Фархат мырзанын телефонун берип, ушундай деп тааныштырып, алмаздан алдым деп айткыла деп. Жерге түшүп атат го булар, бакес. Түшүп атат. Жайдан биякта деле, үстү жагын могу жер сонун экен. Номуп туруп эле кыйналбай эле бир башына кирип туруп эле чака толтуруп туруп эле чыга берсеңер болот экен да. Ооба, рабочийлер бир 3 семьяны кармап алганбыз азырчы. Ошолор канча киши иштеп атат азыр? Күнүнө 15 киши. 15. Мынакей. Ал көбөйүп дагы кетет, кээде азайып кетет эми. 15 киши стабильно иштеп атат күндө. Стабильно 15 кишиге жумуш бар. Бир орточо айлыгын сыр болбосо айтсак болобу? Эми кандай дейсиң? Ал биздики издельный да Аяз мырза килограммына 30 сомдон төлөп берип атабыз. Кече 5000ге чейин иштешти. Бир киши. Бир киши 5000 тап койсо болобу, бир киши бир күндө. Бир киши 5000ге чейин терди. Эми бул могу жердеги местный Петровканын элдери ошолор келип теришип атат. Бир күндө 5000 сом жомоктоодой эле угулат экен, мынакей. Миграция дейбиз. Ушул жерден Кыргызстан чын теришиге карайт да. Эми азыр барганда көрөсүз, товарды ящиктерге салынып турат. Бирок ошого жараша требования бар. Требования. Туура эле. Бир могу обычно могу үзгөнүңүздө могу жалбырактардын кургаганы түшүп калышы мүмкүн, башкасы түшүп калышы мүмкүн. Ошону дагы текшеребиз. Текшерип таза кылып беребиз. Турады. Бизге Россияга алып кеткенден кийин ал жака качественный товар жиберишибиз керек. Бул силердин требованияңар, бул деген потребителдин требованиясы, туурабы? Потребитель бир жолу айткан, бирок ошону аткарышыбыз керек да, себеби бул деген биздин жумушчулар жаман терип же некачественный берсе, бул бүткүл эле Кыргызстан товарын атын булгап коюп атпайбы? Ооба, эми биз эмейлерге мүмкүнчүлүккө пайдаланып, ошо иштеген кишилерге дагы кайрылып кетели. Өзүңөр бир күндүк оокат эмес, келечекке да иштейли, бир жыл менен оокат кылып кетпейбиз. Ошондуктан мындай добросовестно деп коет го орусча. Жакшы иштеп берип мындай аракет кылышыбыз керек экен да, өзүбүз үчүн эле жакшы бул. Болбосо биз чет мамлекетке барып укмуштуудай аракет кылып иштеп беребиз го. Укмуштуудай кылыпчы. Ооба. Монтип алып эле жей бергин келет экен. Анан ушундай жегиле аш болсун. Таттуу көчөттөргө эми спрос сөзсүз түрдө болот да. Сиз көчөт кандай болот? Көчөт сатылып атабы, сатып атасыңарбы? Мындан кийин сатасыңарбы?
буюрса быйыл даярдайбыз, көчөт чыгарабыз. Биз да муну элдерге туура маалымат бериш үчүн особенно мына өзүм деле дагы көрдүм Лохнес сорту, Лохнес деп коюшат. Ошо Лохнес сортун көбүрөөк неметебиз да. Анан бар кээ бир баягы любительдер Лохтей Начес деген сорттордон дагы чыгарабыз. Заказ кылсалар бул. Кудай буйрса өткөндө эсиңизде мурдагыста да көчөт тууралуу айтып кеттик эле. Ошондо силер YouTube'тен көргөзгөндөн кийин мына Беловодскийден келип задаток таштап кетишти. Көчөткө? Ооба. Мынакей урматтуу көрсөтөр. Серетенка деген YouTube канал иштеп атат. Анан эми кээ-биркилер ишенбеши мүмкүн. Айтсам мындай бир жагы өтө жагымдуу да. Биздин кыргыздар уже изилдешип мына Тула шаарына ушу ежевиканы өстүрөбүз деп менен көчөт заказ кылышты. Россия, Тула шаары Россия. Москвадан 300 километр, 250-300 километрдей ошо жака көчөт заказ кылышып атат. Аяка температурасы туура келеби? Ошону аларга эмне дедим? 10 канча гектар жери бар экен. Анан кийин пока 1 гектарга тиккиле адаптация кылгыла, анан кийин өзүңөр тиккенден кийин кантип көчөт чыгарышты мен үйрөтөм өзүм. Консультациясында берип айтып турам, өзүңөр калганыңа көчөт чыгарып аласыңар деп ошентип ошого азыр жерин даярдашып атат буюрса. 1 гектарга көчөт алып кеткен да? WhatsApp аркылуу байланыштым, бирок жанагылар билинип эле турат да. Серьезный балдар уже артынан түшүптүр, изилдеп атышыптыр, ушуну тигебиз деп. Бирок алар баштаса алар прибыл дагы жакшы болот деген ойдом. Дагы биздегилер ошол жака барып атпайбы? Ал жактан чыкса дагы свежий болот, сапаты жакшы болот деген. Эгер аяка дагы мындай интернет караңыздар, иштеп аткан YouTube'тан көрүп, азыркы заманда WhatsApp бар, консультациясын дароо эле бере коюп, мындай заман азыр башка да, өнүккөн заман. Ошого айттым, азаматсыңар жигиттер дедим, молодцы. Иштегиле. Ошондуктан интернетке чыгып турушубуз керек. Бизди булуң бурчунан, дүйнөнүн булуң бурчунан таап, ошентип Алмаз байкени Россия Тула шаарынан таап келип, биздин YouTube канал алып, бизге приятный. Ооба. Аябай приятный, анткени сиз айтып атасыз, эгер биздин канал аркылуу келсем, мен ушундай көңүл жылып атат да. Значит, биздин каналды көрүп атканда Россия мекендештери көрүп, үлгү алып сизден өнүгөлү, өсөлү, дыйканчылыкты аяктан да өнүктүрөлү деп атышат да. Ооба, дагы бир нерсе да, Аяз мырза, кечээ сиз YouTube тартып кеткен, каналга тартып кеткенден кийин комментарийде жүрөт. Бул да клубника окшоп бааз түшүп кетет, тиги бул деп. Барал. Андай жазгандар болуп атат. Эми ошо элге дагы бир айтып коеюн. Биз эчтеге кепилдик бербейбиз. Туура. Но бул нерсени мисалы азыр эле айтып кеттим го. Бак тиксең 5 жылда минимум. Эң жакынкы дегенде 5 жыл. Бул 3 жылда түшүнгө кирип атпайбы? Бул бир жылда. 2 жылда. Эми мындай алганда күздө эсептегенде меники 3-чү жыл. Күздө калды. Ошо 3 жылда түшүнбөй. Бул бактар 5 жылда. Мунун артынан түштүңүзбү? До конца кетиш керек да. Чыдамдуу болуш керек. Чыдамдуу болуш керек. Бул 1 жылда эле, 2 жылда эле биз жок, быйыл саттык. Аллага бейсеп шүгүр. Бизде кетирген расходтун 30%ын да чыгара албайбыз быйылчы. Ошого маани бериш керек да. 1 жылда расход чыгарып алдым. Жок, андай болбойт. Бул перспективасы бар да. Кийинки жылы уже 1 гектардан 10 тонна, 15 тонна алса болот. Эми айта албайм, алда биз кандай болуп. Азыркы учурда 1 гектарда канча алып атасыңар? Азыр эми до конца терип элек, биз анда маалымат айта албайм. Бирок азыр да жакшы эле тердик уже. Биздики 50% терилип бүтүп калды, 40-50% бүтүп калды да. Эгер монтип терип баштаганда элечи, монтип эле бир эле можерден эле бир толтура эле чыгып атат да, бир ящик чыгып кетти, 2-3 ящик чыгып кетет ичиндеги бир түптөн. 2-3 ящик дегенде бир 5 килограмм эле бер жагы дегенде эле бар да, 5-6 килограмм. Значит, мындай эле эсептеп салсак, в голове эле эсептеп салганда эле нормальный чыгып атпайбы? Бул еще оор меме болду да. Ооба, эми ошондого бирок дагы элге туура эмес маалымат жеткирип койбойлу, ошон үчүн элдер өздөрү жакшылап ойлонсун. Биз эми мотивация берип атабыз да. Мотивация бериш керек. Мотивация бериш керек, бирок мисалы бизден көчөт алды да Аяз мырза. Аны бул көчөт деген жаш бала да. Жаңы төрөлгөн бала да. Аны караш керек, мисалы. Көктөй болушу мүмкүн. Адам баласы эле кандай карайт? Баласын кандай карайт? Эмизет, анан кийин
каша берет, ошонтип садикке барат, мектепке барат, андан кийин 18 жашка чыгат. А бул деле ошондой да. Адам мээрин төгүп караса ошондой жакшы болот. Анан кийинки жылы болбой калды мындай Көчөттүк жаман экен. Ооба, көчөт. Ага биз кепилдик бербейбиз, бирок до конца түш керек. Эгер биз көчөттү туура эмес сорт берип койсок, анда келсе болот. Анда гарантия бересиңер. Анда гарантия беребиз. Эгер көктөт албай калса анда өзүнө. Көктөт түшкө да көктөт албай койбойт. Муну аракет кылса көктөйт. Ошону дагы бир айтып кетейин. Бизде өткөндө да айттым эле. Обычно жазында тигип көнгөндө элерчи. Жазда погода ар кандай болуп калышы мүмкүн. Күзүндө тиксе ошол бир 90%, 95% көктөп берет. Бул деген өтө жакшы деген да. Ошо Куанова деле айтып атты эле да, күзүндө тиккенде бир өзүнүн жерге адаптация болуп, жазында көктөп кетиши жакшы болот депчи. Күзүндө эми кардын астында жата, жерде ным болот да. Адаптироваться этет. Ооба. Анан жазга чейин уже бизче айтканда бутуна туруп алат. Бул биринчи себеби. Күздө отурганы бир лайфхак плюсу ошондо экен да. А эгер сиздер туура эмес сортто тандап алсаңар, бул Лохнестин өзүнүн иммунитети да күчтүү деп айтышат да. Иммунитет күчтүү. Башка сорттун иммунитети слабый болуп, көктөшү дагы аябай эрке болушат экен да. Ооба. Азыр ошондо тууралыш керек экен. Анан кийин Лохтей деп коелу. Лохтей ошо иммунитет слабый да. Мисалы мен Лохтейди элге берген корком. Корком эмес, эми ар ким өзү тандайт да. Мен ар ким өзү тандайт, ал любительдерики, бирок биринчи жыл, то есть биздегидей азыркыдай экинчи жыл же үчүнчү жыл эле Лохнес берген түшүмдү бере албайт да. Бир аз стресс болсо эле ооруп калыш мүмкүн, же абадан күн ысып туруп резкий перепад температура, же резко ысып кетип коебу, азыр 40 градуска чейин чыгып, ошондо деле стресс болуп калышы мүмкүн да. Мен антистресстер бердим бул жакта. Лохтей көчөт немен бар, ежевика. Иши кылса, могу Лохнес эртерээк бутка туруп кетти деген ой да. Жалпак тил менен айтканда. Лахтей өстүргөндөр жаман көрбөңүздөр, эми биз ушул лахтей эмнегедир биз элдер кыйналып калбасын деп эле айтып атабыз да. Туурабы? Анан лахтей өстүргөндөр жаман көрбөңүздөр. Чыныгы лахтейдин эмеси туура калып алыш керек. Анын үстү дагы иммунитети да слабый болот экен да. Көктөтүш кыйын. Иммунитет действительно слабый болот. Мынакей могу жерде бир тартып койчу, бир азчы. Оң карасаңыз ачканда могу жерден полный түйү онда берип атат. Карасаңыз кандай керемет да болчу. Ооба. Жесең да жеңили келе берет экен да. Жүзүмдө эми чоң болуп турса коркосуңбу, көпчө болуп ичиң ооруйт деп. Жок, ичиңер оорубайт. Химикатсыз негизи жашоо жок. Болушунча таза, экологически чистый продукцияны бер, биз ошону колдонолу. Дары-дармектер жок болбойт баары бир. Эртең Россияга же Казакстанга кетип атып уят болбойлу. Ошон үчүн эми даамы деле ошондон болсо керек. Биздики Аллага бейсеп шүгүр ушундай таттуу болуп даамы. Муну тияка экспортко кылып атканда лабораториядан өткөрүп мынтиңер да? Жок, канчалык стандарттарга жооп берет? Муну поставщиктер неметсе керек, мен неметпедим аны. Бирок эми алып барып атканда тияктан бир өзүнүн стандарттары бар да. Ооба, текшерет да. Ооба. Анан мен алып барып лабораториядан өткөрдүм деп калп айтсам туура эмес болуп калат. Алар өздөрү бизде деле эми лаборатория деле барбы жокпу анда вопрос? Жок, бизде болуш керек эми. Биз деле Кыргызстан чоң мамлекетте. Мен Союз багында лабораториялар азыр иштеп атабы, иштебейби? Жердин анализдерин анализдер бар. Бизде А вот именно могу мөмөнүн сапатын текшерген бир издешип туруш керек экен биз. Агролайф команда менен могу мөмөнүн сапатын, канчалык денсаулыкка пайда. Селитра берген жокпуз, башка берген жокпуз. Ошо мага чалышса өзүм түшүндүрүп берем, мөмөгө бердик. Анан антистрестерди бердик. Биз өткөн чыгарылышта сугаруу боюнча силерге айтып бергенбиз. Биздин YouTube каналга кирсеңиздер, биринчи чыгарылышыбызда көп маалымат бар. Өзгөчө сугаруу, жерде сууну бурит этип чыгарышкан, суу сактоо шарты дагы бир өзгөчө, контейнер түрүндө бочка. Кирип ошо видеону көрүп коюңуздар. Азыр анда айта берсек дагы кайталанып калабыз. Анан дагы келчидей болот окшойт, Алмазбек. Буюрса, күзүндө келип кеткиле, көчөт чыгарабыз. Эң акыркы түшүмүн качан алам деп расчет отосуңар, погодага ылайыктуу дедиңер, Эми погодага ылайык, ушу августка чейин терип бүтөбүзгө биз буюрса. Моулар азыр кызаргандар, ушулар июлдун аягы августка даяр болуп калат.
Мону алып жетчи, Аяз. Кайсына? Астында чоңдор. Остик. Жей берет экенсиң, тажабайт экенсиң да, муну жей берип. Аш болсун. Кычкыл болсо, бир экөөнү жейсиң болду, жегиң келбей калат. А буну жей берет экенсиң. Бул эмнени айтып атат? Бул значит потребитель, ошол эле Россия, Казакстан болобу, Өзбекстан болобу, жей берет да. Жей берген сайын, значит дыйкандарга прибыль деген нерсе да. Ооба да. Ошондуктан даамдуу кылганыңар аябай сүйүнүп атам да ошону. Жок, эми аны жана эле айттым го, башкалар деле айтты. Биздики даамы өзгөчө экен. Аны эми Переработка боюнча кеп кылбайлыбы? Переработка. Муну бул ежевикадан переработка кылып туруп көп продукция чыгарса болобу бизден, өзүбүздөн? Мындай эми мисалы будан үчүн жем чыгат экен, варенье, компот чыгарышып атат азырчы. Эми өткөндө деле айтып кеткен, биз буюрса келечекке эми силерде мындай заводдор же эмелер сурап аткандар барбы? мини цех ачсак деген ойдобуз. Анан бул жагыбызда Байелим деген жана фирма бар. Чоң компания бар да. Чоң компания. Ошо менен келишим түзөбүз деген ойдобуз кийинки жылдарчы. Буюрса. Биякта иштеп аткан кишилер биякта жергиликтүү Беловодск шаарынан эле келген. Ооба, Рабочийлер да? Петровканын тургундары. Петровканын тургундарына. Күнүнө 15 киши дедиңиздер, э? 15-20 ошо. Бир киши бир күндө канча килограмм тепсе болот? Бир күндө 100 килограммга чейин терип атат. 100 килограммга чейин да? Жок, 100 килограмм тегереңди андан да көп теришкендер бар. Аракет кылгандар бар. Ошондо эртең менен таң атпай салкында баштайт экенсиңер? Ооба, эртең менен 6да келишет ошо. Кечки Өз калагында, э? Мындай сиздики саты мененби же зелиби кандай? жок, биздики заставить этиш жок, сапатты требовать этебиз биз. Баягы ичиндеги мусорларды, мисалы одуванчиктин жана учкан немелери бар, ошолорду кошуп бербешин, ошолорду сурайбыз. Талап кылабыз, андан кийин өздөрү теришет. Саатын биз койбойбуз, өзү 10 чака терди, пожалуйста. Килограммга төлөп беребиз. Ошон иштешет. Ошон үчүн мен эмнени айткым келип атат? Биз дыйкандарды колдошубуз керек, урматтуу мекендештер. Дыйкандар ушинтип көбөйүп, аябай жакшы иштеп, ийгиликтерге жетсе, жумуш орундар көп болот, айлыктар болот. Өзүбүздүн канча болсо да бир нече проценттен миграциядан сактайбыз да. Миграцияда көрүп атасыңар, эмне болуп атат? Биягында согуш болуп атат, тиягында. Кудай сактасын албетте, бирок баары бир өз жериңе жетпейт эчтеке, туурабы? Үйүнө барып, үй бүлөсүнө барып, үй бүлөсүнүн жанында жатат да, туурабы? Биринчи жана айткандай эле Аяз мырза, элибизде болсун, элдин катарында бизде болсун, элге берсин, элдин катарында бизге берсин дегендей. Ушулар бар экен, Аллага бейсеп, шүгүркелик ушундай биз жумуш берип атабыз. Булар келип жардам берип, бизди дагы поддержка кылган. Ушуларга рахмат айтып кетиш керек да, себеби Ооба. Сизде мындай иштемчил адамдар аз да. Сизде мындай аябай жакшы кайра кайтала берели. Нөмөңөр аябай таттуу экен, ежевиканын сорту жакшы экен, удачно өсүптүр. Биз өзү жедик да. Аябай жакты, значит буну өтөт да жакшычы. Бул жерге ушул Беловодскийдин ушу тегерегине, ушул верхний зонага силер көбөйтүшүңөр керек экен дагы. Жанагындай Англиядагыдай деп коет го. Контейнерлер коесуңар, эмнелер коюп туруп, ушул жерде өзүнчө бир региондордон келсе дагы иштеп жатып, эркинге аракет кылсаңар керек экен. Жатакана быйыл эми биринчи эле жыл терим болуп атпайбы биздечи. Эмки жылы Кудай буйрса жатакананы даярдап беребиз, бир 2-3 контейнерди жилье кылып. Жака жатып иштей берсе болот, э? Финский үйлөрдөн коебуз, жатып иштеп. Азыр деле пока вакытынча өткөндө келгенде бир эле тапчан болчу. Азыр 2 тапчан коюп койдук. Келиңиздер, биз эми бул жерге полядан бүгүнкү чогулган ящиктерди көрүп атабыз. Аябай көз конот атат. Көп түшүм бар экен. Ушул боюнча маалымат берели биздин көрүүчүлөргө. Бул жерде ящиктерге канча батат килограмм? Анан кайсы жерге кетет бул? Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул бүгүнкү биздин түшүм. Жыйнап келип ушинтип чака менен терип келип ушинтип ящиктерге салабыз, упаковка кылып. Жана айтып кеткендей биз контроль күчтүү, ушундай ар бир чачтай, кыпындай нерсени көздүн карегиндей сактап ба? Көздүн карегиндей сактап, себеби бул биздин Казакстанга бордош элдерге, анан Россияга экспорттолот. Бизден дагы ушундай талаптар бар, жакшы. Талапты ушундай неме
талап кылышат качествонучу. Анан ошо бул ушундай өзүңүздөр көрүп тургандай ежевиканын Лохнес сорту, анан Лохтей дагы бар, астында калды алар. Эртең менен тергенбиз да анычы. Анан булар саат 5ке чейин жыйнайбыз, 5те келип өздөрү поставщиктер өздөрү алып кетишет. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Момундай чакага терилип келет экен. Караңыздар. Мындай чакага терилип, анан бул чакадан мынакей байкебиз азыр ящикке салып атат. Бул ящикке канча килограмм батат? Бул ящикке 2 килограмм 300 грамм, 2 килограмм 400 грамм батат. Биз минимальный 2 килограмм салабыз, себеби стандарт алар Есептегенге жакшы. Есептегенге жакшы да. 2-300 беске уже болжол менен салабыз, примерно 2-300 чыгат да. Могу тара, пустой тара 300 грамм. Ар бир ящигибиз. Ошондо 2 килограмм экен. 2 килограмм ровно салынат ошондочу. Бул жыгач ящиктерди салып атасыңар. Мен Жыгач ящик. пластмассу ящик көрүп калгам да. Себеби билбейм, булардан талап ошондойбу Россияда. Атайын жыгачка бул жумшак болуш керек, чем пластикке карагандачы. Экологически таза да болуш, Экологически таза, ошол жагында карашканбы. Ошентип бизден талап кылышат, биз ушундай качественный кылып салып беребиз. Эзилген жок, моундай өзүңүздөр көргөндөй солнечный ожог дейт, алар терип алып салабыз. Даже полянын ичин эле терип алып салышат алар. Салышпайт бул жаккачы. Караңыздар, сонундай товарный видтерин аябай уже сонун биздики кылып салып массага кирип калды, Кудай буйрса. Күнүнө ушундай бул абеткечи кайсы шаарга кетет бул? өткөндө биздин поставщиктер Читага, анан Казанга кетти. Казань деп аткансыңар, э? Айткан ошо Чита, Казан, основной Сибирге деп айтышкан да буларчы. Новосибирь, ошо Новокузнецк, ошол жактарга кетет деп айтышкан основной. Бир теримде бир күндө канча ошондой килограмм кетип атат сиздерден? Бизден эми массага кирилек азыр, эми масса башталды. Азыр күнүнө Орточо. Орто эсеп менен 500-600 килограмм чыгып атат. 500-600 килограмм, жарым тонна чыгып атабы, э? Эми бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай 200 ящик бар да азыр. 200 ящик. 2. Ошондо уже 400 килограмм. 400 килограмм уже бар экен да. Значит, 1 тонна каделе жакындатып койсо болот экен да бүгүн, э? Бүгүн тоннага чыгарабыз деген ниет бар эми. Жумушчулар жакшы иштеп берсе, Кудай буйрса. Эми азыр саат болгону 2 эле болду. 2 болду да. 5-6га чейин иштейт да. 5-6га чейин иштейт. Бизден алып барат булар, прямо эле холодильникке салышат өздөрүчү. Сиз азыр 1 тонна терип ийсеңер тартып алышабы? Алып кете алышабы? Ооба. Алып кетет, э? Күнүнө саат биз даяр деп айтсак, себеби даяр деп айтсак сразу келет. Өздөрүнүн холодильник машинасы бар, ошого жүктөп алып барып фурога салышат. Же фура толбой калып чыдай болсо өздөрү алып барып холодильниги бар, ошого жыйнап алып, анан кийин бир фурага салып кетишет. Өзүнүн эрежелери бар, э? Холодильниктер бар да ошо тегеректе, холодильник. Өздөрүнүн холодильниктери бар. Эмеде бар да. YouTube каналда холодильник Кубанова менен тартканбыз. Каналга кирип көрүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. Ошол жерде маалымат да бар да. Холодильник боюнча жакшы маалымат берген Кубанова. Сиз дагы мынакей Алмаз байке дагы берип атат маалымат. Холодильник бул кийинки этаптын бири экен да. Ооба. Бул керек экен сөзсүз түрдө. Бул экспортерлорго керек. Экспортерлорго. Анан кийин бизде мындай экен да, эми мен баары эле дебейин. Биздикилер Кудай буйрса жакшы баа менен алып атат. Күнүгө мынча ящик же мынча килограмм десек кечинде келип алып кетет. Биздикилер жакшы баа. Кээ биркилер бар да, мисалы массабы. Мен бүгүн сата албай калдым, ал уже бузулат да. Себеби бул скоропорт иши. Алмаз байке. Бул сат болсо мыналарды бери кел. Бул көрсөтүп коелучу, жана ширеңкебиз жок болду. Караңыздарчы. Bunun размерин мынакей ширеңке билесиңер, ширеңкенин узундугу 5 сантиметр. Стандартта булар. Мынакей канчалык? 2 ежевика бир ширеңкенин эмеси болуп калат да. Бул орточо ежевикалар колумда азыр. Жана поледо жүргөндө аябай чоң. Сиздин перчаткаңыз кара экен, көрүнбөй калат экен да. Эсесизби? Мынакей, ширеңке менен бирдей эле, почти бирдей эле бар экен да. Караңыздарчы. Акпанда тарталы. Кандай деген шумдук мөмө.
Onu bir 5-6 ton жесең эле тоюп калат экенсиң да. Ооба, тоюп каласың. Бирок мен тойбой атам да, баягы дамдуу экен. Аш болсун жегиле, каалаганыңарча жегиле. Дамдуу экен да ошол. Мисалы үчүн кычкылды жесең бир 2-3 жөн жейсиң болду. Аке, урматтуу көрүүчүлөр. Муну Эми өзүңөр көбө болдуңар. Кайсы алдыңар буларды? Башкача да. Салдар. Аке, муну коюп чыгалчы. Чоң эле мөмөлөрдүн катарына кирет экен да. Мейли, урматтуу көрүүчүлөр, биз коштошолу. Беловодский шаарынан биз Кара Балта шаарына баралы азыр. Аякта клубника бар. Ичине тарталы аякта дагы дыйкандарга чагылдырып. Сиз өзүңүз акыркы сөзүңүздү айтып, анан дагы буюрса келебиз да. Акыркы сөзүбүз жана дагы айттык, азыр дагы айтабыз. Элибизде болсун, элдин арасында бизде болсун. Элибиз, кыргыз элибиз аман болсун. Анан мекендештер келиңиздер, биз билген нерсени сиздерге да үйрөтөбүз, адан качпайбыз. Эч тартынбай чала бериңиздер. Бардык телефон номер, звонокторуңузга жооп беребиз. Колубуздан келишинче кеп кеңешибиз беришке аракет кылабыз. Аман болуңуздар. Кичине камерага сүйлөгөндөн кичине камеранын сүрү бар да, урматтуу көрүүчүлөр. Алмазбек экөөбүз аябай жакшы айтып берет силерге. Анан караңыздар, кандай сон мындай иреттеп сон кылдатма иштеп атат. Бир ар жакта детектор тартып кой, мош шпалераларды, үстүнкү зымдарды. Ошо менен коштошолу. Бара-бара бияктар сон болуп калабы дейм да. Урматтуу көрүүчүлөр, комментарийлерге өзүңөрдүн ой пикирлериңерди жазгыла. Суроолоруңарды жазгыла даттагыдай эле. Биз болсо Алмаз байке эмки чыгыштардан көрүшкөнгө чейин дейли. Аман болуңуздар. Алмаз байке тиякта өзүнүн ежевикаларын карап атат, тияк кандай өсүп атат, бияк өсүп атат, Аман болуңуздар. Аман болуңуздар.